Hop, bismillah. Moskvada birinchi qor. Kırgızistan'da ne jağıtat bilmem birok bizde kış kar jağıtat. Emi jün paypak menen naskileri üstü, gamaşları üstü, o jün. Mında koftalar üstü çıkarıp giyeyle. Moskvada kırgızlar üşüp kalbağla tonup. Suğa tupana törüve kalbaylı kızlar. Anan görü ıssık bol giyineyle. Ноокатта токтоп турган Ауди өрттөнүп кетти. Ош облустун Ноокат районуна караштуу Көкжар айылында жеңил унаа өрттөнүп кетти. Ош облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн маалыматына караганда өрт кырсыктан жабыркагандар жок. Окуя 12 октябрда болгон. Ауди автоунаасы токтоп турган жеринен өрттөнүп кеткен. Бул боюнча эч ким арыз менен кайрылган жок. Унаанын зымдарынын кыска туташууларынан от чыккан. Окуядан эч ким жаракат алган эмес деп айтылат маалыматта. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Ассаламу алейкум, мусапырда эмгектенип жүргөн мекендештерим. Сиздерге Москва шаарынан кайрылып жатабыз, бардык документтерди жасайбыз. ННН, СНИЛС, медкнижка, перевод, паспорт, ТМС, трудовой договор, детский полис, регистрация 3 айга квартирага коюп беребиз, регистрация 9 айга квартирага коюп беребиз, базасын 1 ай сайын текшерип беребиз. Биздин WhatsApp связь номерлерибизге +7 936 144 40 73 номерине кайрылсаңыздар болот. Орусияда баңгизаттан каза болгон 10 адам боюнча кыргыз жаранына айып тагылды. Кыргызстандын 20 жаштагы жаранына Орусияда баңгизат сатып, анын кесепетинен 10 адамдын өмүрү кыйылган деген айып тагылып жатат. Бул тууралуу Орусиянын тергөө комитетинин Астрахань шаарынын Совет району боюнча тергөө бөлүмү билдирди. Кыргыз жаранына бул өлкөнүн кылмыш жаза кодексинин уюшкан топ тарабынан баңги каражатын мыйзамсыз сатуу, байкабастыктан 2 же андан көп адамдын өлүмүнө алып келүү беренеси менен кине коюлган. Тергөөнүн маалыматы боюнча шектүү маңзатты кийин кайра сатуу максатында интернеттен сатып алганы айтылууда. Ал Астрахандын тургундарына баңгизатын сатып, аны көчөгө жашырып кеткени, бирок маңзатты алмаштырып күчтүүрөөк таасир бергенин коюп алганы кабарланууда. 2024 жылдын 8 майынан 11 майына чейинки аралыкта Астрахань шаарында ар кайсыл жерлерден, анын ичинде автоунаадан дарыга уланып каза болгон 18 жаштан 40 жашка чейинки 10 кишинин сөөгү табылган. Арасында аялдар да бар. Тергөө жетиштүү далилдерди топтоп, айыптоо корутуунусу менен кылмыш иши сотко жиберилген деп айтылат маалыматта. Кыргызстандыктын аты жөнү ачык айтылган жок. Кыргызстандын 1500гө жакын жараны чет өлкөлөрдө жаза мөөнөтүн өтөп жатат. Алардын басымдуу бөлүгү Орусияда. Орусияда абакка кесилгендердин көбү баңгизатка байланыштуу айыпталгандар. Расмий маалыматка ылайык бул өлкөдө мыйзамсыз маңзат ташууга байланыштуу 2020 жылы 191, 2021 жылы 324, 2022 жылы 614 кыргыз жараны абакка кесилген. Булак азаттык. Жол кыймылынын көзөмөлдөө башкы башкармалыгы Төбө Ашуудагы кырдаал боюнча билдирүү жасады. Бишкек Ош жолундагы Төбө Ашу ашуусунда кар жаап жатат. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы кабарлады. Кайрылуусунда жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкы башкармалыгы айдоочулардан жайкы дөңгөлөктөрүн кышкыга алмаштырып, анан жолго чыгууну суранды. Сапарга чыккан айдоочуларга унаанын дөңгөлөгүн кышкыга алмаштырып, алдыдагы унаа менен болгон аралыкты так сактоону суранабыз. Ошондой эле дөңгөлөгкө байлоочу чынжырчан алып, каршы тилкеге чыкпай айдап, сабыр кылууңуздарды суранабыз деп билдиришти. Кыргыздын баласы, комуз үйрөнүшү. Жаштар силерге насаат түшүрүү. Камчы Экташиев аскерлерди алгач комуз үйрөнүүгө чакырды. Гитара, дутар ашыкча болбойт, бирок кыргыздын баласы биринчи комуз үйрөнүшү керек. Жаштар, силерге насаат ушундай. Комуздан кийин гитараны, дутарды башканы үйрөнө бергиле. Командирлер турасыңар. Ар бир аскер бөлүктө комуз болсун. Комуз үнү жаңырып турсун. Аскерлердин жок дегенде 20-30% комуз четсе алса, өздөрүнө да өнөр болот. Билбесе үйрөтүп койсоңор сонун болот деген УКМКнын башчысы аскер бөлүктөрүнүн биринде. Чете ала турган болсо, өздөрүнө да өнөр болот. Билбесе ошо кызмат кылган маалында комуз үйрөтүп койсоңор
Башкы прокуратура Арстанбаптагы селге байланыштуу кылмыш ишин козгоду. Жалал-Абаддын Арстанбап айылында июль айында болуп өткөн селдин себептери жана шарттары боюнча текшерүү иштери жүргүзүлдү. Бул тууралуу Башкы прокуратуранын басма сөз кызматы кабарлады. Текшерүүнүн жүрүшүндө Базар Коргон шаар куруу жана архитектура башкармалыгынын, Арстанбап айыл өкмөтүнүн жана кадастр мамлекеттик мекемесинин Базар Коргон филиалынын кызмат адамдары тарабынан 2006-2019 жылдар аралыгындагы суу коргоо зонасында жайгашкан 15 жер тилкеси мыйзамсыз жеке менчикке берилип кеткендиги аныкталган. Андан соң Арстанбап Сай дарыясынын жээгинде бир катар соода объектилери курулган. 23 июлда болгон селдин кесепетинен Арстанбап Сай дарыясында суунун деңгээли көтөрүлүп, анын кесепетинен ички чарбалык жолдордо сел жүрүп, имараттарды, соода объектилерди жана турак жайларды сел каптап, аймакта өзгөчө кырдаал абал түзүлгөн. Башкача айтканда Базар Коргон шаар куруу жана архитектура башкармалыгынын, Арстанбап айыл өкмөтүнүн жана кадастр мамлекеттик мекемесинин, Базар Коргон филиалынын кызмат адамдарынын мыйзамсыз аракеттеринин натыйжасында мамлекетке жана жеке жактарга 24 миллион сомдон ашык зыян келтирилген деп билдиришти прокуратурадан. Текшерүүнүн жыйынтыгы менен Базар Коргон районунун прокуратурасы тарабынан кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу негизинде кылмыш иши козголгон. Учурда тергөө иштери жүрүүдө.